биздин внеочередной чай сүйлөшүүгө биздин жанагындай кадимкидей чай сүйлөшүүлөрүбүз 4-күндөрү өтөт саат 8-ден 10-го чейин. Бирок биз бүгүн дагы экинчи күнү анан күндүз өткөрөлү деп чечтик. Анткени мүмкүн дагы жанагы баягы кечинде катышпай калган айымдарга дагы мүмкүн күндүз дагы ыңгайлуураак болобу деп күндүзгү убакытты койдук. Менин атым Салия Акулова. Мен жергиликтүү кеңештердин депутат айымдардын клубунун ментору болом. Биздин клуб уже бир жылга жакын болду уже иштеп баштаганына. Клуб Борбордук Азиядагы жергиликтүү башкаруу академиянын алкагында түзүлгөн. USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун колдоосу менен. Анан биздин бүгүнкү чогулган максатыбыз бул баарыңыздар билгендей биз конкурс жарыялаганбыз. Иш үстүндө жарыялаганбыз. Анан уже бүгүн уже экинчи жолу өткөрүп атабыз. Ушундай консультация, чай сүйлөшүү, консультация деп айтабыз, ошол конкурска катышуу боюнча, катышуу условиялары боюнча. Анан мен кыскача айтып кетсем, азыр кыскача маалымат айтып кетсем, баарыңыздар деле бар окшойт, анан бирок кыскача айтып кетсем. Немеге маалымат берген алдында айымдар, урматтуу айымдар, пока силер суроо бере электе неме сураныч звукту өчүрүп койгула алдында. Билесиңер, алдындагы неме жанагы эң астында выключить звук деген бар. Ошону өчүрүп койгуңуздар, баарыбызга ыңгайлуу. Анан суроо бергенде неме звугун жандырып, анан бересиңер. Макулбу? Ошентип сүйлөшүлдүк. Анан суроолоруңар болгондо жанагындай кол көтөрүү деген бар, Zoom'дун немеси бар, значогу бар, кол көтөрүү деген. Анан ошол кол көтөрүү значогун дагы басып койсоңор, анда ошондо бизге белгилүү болот сурооңор бар экен деп. Анан суранычтагы чатка неметип койгула, регистрация катталып койгула, аты жөнүңүздөрдү жазып, область, район и кеңешиңерди. Хорошо? Конкурс боюнча конкурстун мөөнөтү 30 июнга чейин азыр дагы ошо формаларды, жана толтурулган формаларды биз кабыл алып атабыз. Дагы еще 10 күн бар бүгүнкү күндөн баштап. Анан форма боюнча азыр Нургүл айым айтып берет силерге. Биздин бүгүнкү консультантыбыз бул Жаманкулова Нургүл айым. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыкты Нургүл азыр деп айтып берет, өзү жөнүндө айтып берет. Тажрыйбалар порталынын администратору өзү жөнүндө да кыскачараак айтып берет. Анда эмесе неме боюнча формаларды толтуруу боюнча ошол Нургүл айым айтып берет. Анан формаларды кантип толтурасыңар, немеси боюнча айтып кетсем, ошол конкурстун максаты эмне үчүн, кандай, буга чейин дагы суроолор түшүп атат, жанагы уже толтурулган формалар келип атат. Анан дагы бир ката чыгып атат да, формаларды толтурганда силер жанагы именно депутаттык тажрыйбаңар жөнүндө айтышыңар керек да. Өзүңөр билесиңер, 25 жергиликтүү маанидеги маселелер бар. Анан именно силерге депутаттарга, өз алдынча башкаруу органдарга, депутаттарга тиешелүү. Анан именно силердин тажрыйбаңар ошол 25 маселенин бирөөсүнө жооп бериш керек. Ошондой болуш керек. Анда ошол тажрыйбаңар именно силер депутат кезиңерде ишке ашырган ийгиликтүү тажрыйба болуш керек. Демек, депутаттыкка чейин эмес, именно депутат болгондо, депутат болуп аткан учуруңарда, азыркы учурда да, ошол азыркы учурдагы силердин ийгиликтүү немеңер болуш керек да, тажрыйбаңар, ийгиликтүү практикаңар болуш керек. Анда эмесе ошондой конкурстун мөөнөттөрү боюнча кыскача 30 июнга чейин биз ошол толтурулган формаларды кабыл алабыз. Анан 2 жума 10 баштап 2 жума ровно бизге керек болот. Ал формалардын баарын окуп чыгып, карап чыгып, анан биздин юрист юридикалык экспертизаны берет. Бул жанагы немеге
законго дал келеби же дал келбейби деп ошондой неме берет, баа берет. Анан юридический экспертизадан өткөн, жакшы толтурулган формалар, баардык кусур немелери бар, баардык жооптору бар, толук жакшы толтурулган формалардын баары порталга жайгашылат. Мыкты практикалар порталына жайгашылат. Анан жайгаштырылгандан кийин жанагы конкурстун жеңүүчүсүн онлайн добуш берүү аркылуу тандалат. Бул кыскача ошондой. Анан уже где-то августтун аягына чейин, августтун где-то 25-терине деп болжолдоп биз неметип коюп атабыз датасын. Уже биз жанагы приздерибизди уже берип коебузбу деп ошондой уже ниетибиз бар. Приздер жөнүндө кыскача айтып кетсем, немесин башында немесин айтпай кеттим да. Бул жанагы немеде конкурстун уюштуруучулары бул Борбордук Азиядагы жергиликтүү башкаруу академиясы. Анан Борбордук БШК, Борбордук шайлоо комиссиясы. Анан жанагы неме Гамсумо, азыр мурда Гамсумо деп айтылчу, азыр башкача деп айтылат го, Госагентство по делам государственной службы местного самоуправления деп. Анан Союз местных самоуправлений и ИПР, Институт политики и развития. Ошол 5 уюм бул неме конкурстун уюштуруучулары. Эми жанагы конкурстун немелери боюнча, приздери боюнча бул биринчи, экинчи, үчүнчү орунга, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган жеңүүчүлөргө грамота берилет агентствонун тарабынан и тараптан, уюштуруучулардын тарабынан башка уюштуруучулардын тарабынан бул жанагындай баалуу сыйлыктар, ноутбук, жанагындай МФУ, многофункциональное устройство деп айтабыз го, принтер, сканер, копировальный аппарат деп, и планшет. Ошондо анан башка дагы көп жанагындай поощрительный неме приздер бар. Бул жанагы биздин журналыбызга, муниципалитет журналына бесплатный неме акысыз подписка, жанагындай сборник бар биздики 120 суроо жооп деген, именно жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын жанагы эң маанилүү жана маселелерине, маанилүү суроолоруна жооп бар ошондой сборник. Анан биздин академиянын дагы биздин академия курстарды өткөрөбүз биз. Именно жанагы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарын жана муниципалдык кызматкерлердин, депутаттардын потенциалын көтөрүү боюнча атайын ошолорго курстарды уюштуруп өткөрөбүз. Анан ошол курска дагы акысыз, кандай бир акысыз курсту дагы биз неме кылып беребиз, приз катары буйруса беребиз. Ошондой. Кыскача конкурс боюнча айтып кеттим. Суроолор барбы именно конкурс боюнча? Формаларды толтуруу боюнча азыр Нургүл айым айтып берет. Именно конкурс боюнча. Болсо бери бериңиздер. Тура берсем болобу? Гүлсүн айым. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен баарыңыздарга жакшынакай мындайча айтканда иш-чараны аябай сонун баштапсыздар. Жакшынакай иш-чара бизге мындайча айтканда биздин келечектеги ишибизге дагы өтө чоң стимул болот бизге. Анан ушу суроолор болсо өз убагында толтуруп аткан учурда суроолор болсо берсек кимге кайрылабыз? WhatsApp'тан берсек болобу? Ооба, өз убагында суроолор жанагы толтуруу убагында, формаларды толтуруу убагында суроолоруңар болсо, силерде бар болуш керек немеде, жанагы конкурс жөнүндө маалымат бергенде, ошол жакта Нургүл айымдын телефону и электрондук адреси бар болчу, Барыңарда барбы ошондой? Болбосо анда азыр немеге чатка ушул неменин Zoom'ун түркүнө дагы бир жол жөнөтөбүз. Так.
неменен телеграм группада болгонуңар телеграм группадан берсеңер болот, сурооңор мага да жазсаңар болот. Хорошо? Жолдошева Гүлсарай эжеке бериңиз сурооңузду. Кыздар, деңсоолуктар, бала чака жакшы, Баткенден салам. Өргүсарыбыздан дейинби. Мен жаш чектелбей конкурсуңарда, мен эми өтө улуу муундардын катарында энем депутат эчебинде. Гүлсарай эжеке, эң жакшы суроо бердиңиз. Жок, андай бизде чектөө жок. Жаш боюнча чектөө жок. Только лишь немеде чектөө. Урматтуу айымдар, звукту өчүрүп койгуңарчы, пожалуйста. Аябай тоскоол кыласыңар да. Өчүргүлө, урматтуулар. Ой, ооба. Анан немени жаш боюнча жок. Андай единственный эле немеси бар, условиясы бар. Депутат айым болушуңар керек. Азыркы бүгүнкү күндө бул созывда, депутат, действующий депутат деп айтат го, жергиликтүү кеңештин действующий депутаты болушуңар керек. Анан силердин тажрыйбаңар, силердин жана ийгиликтүү практикаңар именно жана депутат болгон кезиңерде ишке ашырылган практика болуш керек. Суроолорго, конкурска ошолорду жазабызбы? Ооба, форманы толтурганда өзүңөрдүн ийгиликтүү тажрыйбаңар жөнүндө жазасыңар да. Анан ошол ийгиликтүү тажрыйбаңарды именно депутаттык азыркы ошол депутаттык кезиңерде жетишкендик болуш керек да. Азыркы быйылкы сезонда, мурдакылардын анча деле немеси жокпу? Мурда деле болуп калганбыз. Сиз эжеке канча биринчи жолу эмессиз да созыв, канча экинчи, үчүнчү жолу созыв депутатсызбы? 4-чү жолу. 4-чү жолу, Так, Нургуль, у нас же нету такого, да? В прошлые созывы можно, да? Эти практики прошлых созывов? Вроде не было. Не было, да? До ограничения жок. Анда эжеке толтуруп бериңиз анда. Азыркы созывдыки болсо деле болду. Единственное, только депутат болгон учуруңузда болуш керек, ошол жетишкендик болуш керек да. Ошондогу ийгиликтерим бар, мурда да, азыр да бар, Кудайга шүгүр деп эле. Ошондо эң жакшы бирөөсүн тандап алыңыз. Сиздин оюңуз боюнча жанагы иш кылса, жамааттын ою боюнча эң сонунун тандап алыңыз, эң жакшысын тандап алыңыз, аны ошого толтуруңуз, хорошо? Макул кызым, макул, ишиңерге келип. Дагы конкурс боюнча суроолор барбы? Эми дагы суроо бар да. Ошо мен кичине баягындай телефон проблема болуп атып кирип аттым эле. Эмеби, бир эле ийгиликтүү тажрыйбаны жасабызбы, бирөөнү эле? Эми мындагы баягыда ошондой да суроо келген болчу, 4-чү күнү өткөргөндөчү. Бизде мындай немеде биздин положенияда конкурстун жана положениясы бар да. Анда чектөө жок экен да, бирөө эле болуш керек деген чектөө жок экен да. Болот. Тим эле жакшы эле 2-3 ийгиликтүү тажрыйбаңыз болсо жазсаңыз болот. Анан бирок бизден да ойлонуп атабыз да, анан көрөк 2-3-өн жазып тиги ага убакытты короткончо анан көрөк бирөөнү неме кылбайсыңарбы, тандабайсыңарбы? Эң жакшысын, эң маанилүүсүн тандап туруп ошого немеңизди, убактыңызды, мээңитиңизди кетирсеңиз сонун болмок да. А так чек. Рахмат. Дагы барбы? Берсем болобу мен Кулундай аймагыдан. Бул эмнеге конкурска регистрация болгондор гана катышабы же болор любой эле депутат айымдар? Любой депутат айымдар болот. Самое главное, бүгүнкү күндө силер действующий депутат болушуңар керек да. Талия, вопрос другой был. Порталга катталган. Жок, если порталга катталган десеңер, анда сөзсүз порталга катталышыңар керек. Ал боюнча азыр Нургүл айым айтып берет. А так депутат кылып, бир жака регистрация кылып, ага жанагында неме кереги жок. Только порталга сөзсүз неме кылышыңар керек, регистрация кылышыңар керек. Рахмат. Портал иштейт да анда Нургүл. Азыр Нургүл айым ал боюнча айтып берет. Портал боюнча баарын айтып берет. Сүйлөсө болобу, сурабы болобу? Болот. Порталга мен кечегине катталып койдум. Болот, анан эми берки калган кагаздарын жанагы таблица боюнча эми толтуруп баштасам болот, ооба, Справлюсь. Саламатсыздарбы?
Айтып бериңиз Айгүл. Менин бир суроом бар эле да. Биз деген мен азыркы жаңы депутат болуп атам да. 5-чи чакырылыштачы. Анан мен деген азыр ошо жана чакан гранттар боюнча иш алып атканбыз, бирок ишке ашмайынча болбойбу, бирок биздики азыр иш жүрүп жатат да. Анан биз катыша албай калабызбы, эгерде ал иш бүтмөйүнчө? Эми Айгүл эжеке мында силер иштин немесин результатын көрсөтүшүңөр керек да. Туурабы? Ооба, бирок азыр ошо иш жүрүп атат, бирок бүтө элек да толук. Иштин результатын, жыйынтыгын көрсөтүшүбүз керек турбайбы? Анда бизге болбойт экен го. Сөзсүз анткени мындай болуп атат да, анткени все равно эми баа бергенге, толук баа бергенге жыйынтыгын көрүшүбүз керек да. Жыйынтыгында канча киши немесин көрүп атат, жанагы пайдасын көрүп атат деп, ошондой сыяктуу деп, ошондуктан мындай неме уже ишке ашырылган иш болсо, неме жакшы болмок да, тажрыйба болсо. Анан биздин немебизде, планыбызда биз бул конкурсту эң биринчи жолу өткөрүп атабыз. Жаңы биринчи жолу өткөрүп неметип. Анан биздин планыбызда буюрса быйыл жакшыраак сонун кылып өткөрүп алсак, дагы неме жыл сайын өткөрөбүз. Ошондуктан быйыл дагы жакшыраак өткөрүп алсак, мүмкүн кийинки жылдарыбызда дагы деги уюштуруучулар дагы көбүрөөк болот, немеси дагы байгелери дагы жакшыраак болот дегендей да, ошондой болот да. Анткени ошондо сиз неме болбоңуз да, капа болбоңуз да. Быйыл дагы неме кылып катыша албай калсаңыз, эмки жылы катышасыз сөзсүз. Рахмат, ошол тууралуу эле кайрылайын дегем. Рахмат. Дагы конкурс боюнча барбы суроолор? Саламатсыңарбы? Замир айым, айтып бериңиз. Аябай жакшы жөрөлгө баштапсыңар, азаматтар, ийгилик ишиңерге. Анан биз мынау жазып аткан тажрыйбабызды электронный жөнөтөбүз да, же бумажный дагы жөнөтөбүзбү? Электронный жөнөтөсүңөр. Азыр көбүнчө уже формалар боюнча суроо болуп аттыр уже. Анда азыр формалар боюнча Нургүл айымга суроо жөнөтүлгөн даректи берип койсоңар, биз кандай дарекке жөнөтөбүз? Ооба, чатты карасаңар, Нургүл Жаманкулова деп жүрөт да. Мен азыр дагы бир жолу көтөрүп айтып коеюнчу, бул жакта телефондору бар. Анан объявление бериптардын баарысында бүт жагында ошо Нургүл айымдын немеси бар да, телефондору, адрестери жүрөт да. Мына дагы чатты карап. Чатта дагы бир жолу Нургүл айым жөнөтүп жиберди, мен дагы бир жолу копия кылып койдум. Жөнөтөтүгенбиз да? Жок, Zoom'дун чатына кирсеңиз бул жакта бар. Копировать этип алсаңыз болот. Анан мен дагы немеге чатка дагы биздин Telegram клубтун жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын клубу бар. Telegram группасы бар клубунун. Анан мен ошол неменин клубка ссылкасын дагы жөнөтүп жүрөм чатка. Чаттан неме кылып, ошо ссылкага базып туруп немеге кирсеңер болот, Telegram группага кирсеңер болот. Маалыматтын баары дагы, жаңы маалыматтын баары дагы ошол жакта болот. Макулбу? Хорошо, анда Нургүл айым сизге сөз, форма боюнча. Саламатсыздарбы? Угуп жатасызбы, жакшы эле? Жакшы эле болуп атабы? Да, жакшы болот. Нургүл айым жакшы болуп атат. Чоң рахмат сиздерге, убактыңыздарга. Эң биринчи ошол форма боюнча айтайын дегеним, бул жерде азыр Салия дагы айтып өттү, формага сиздер бир гана тажрыйбаны жазасыздар. Мен түшүнөм, албетте, буга чейин дагы көп жылдар бою активист болуп иштегенсиздер, жергиликтүү лидер болуп иштегенсиздер. Ошондо көптөгөн инвестицияларды балким тартып келгенсиздер, анан жакшы иштерди аткаргансыздар. Бирок сиздер азыр тажрыйбаны көпчүлүгүңүздөр 2021 жылдын апрель айынан тарта депутат болгондон баштап ошондон берки тажрыйбаңыздарды жазышыңыздар керек. Анан бир эле формага 5-6 тажрыйбаны, 5-6 натыйжаны баарысын батырам деп аракет жасабаңыздар. Анткени бул мыкты тажрыйба болуп жатат. Жеке, бир тажрыйба.
Буга чейин Салия да айтып өттү. Салия бүт барысын бул жерге жазганга аракет жасаңыздар, анан көрөкчө кааласаңыздар, эгер убактыңыздар көп болсо, анда 2 тажрыйба жибериңиздер. Ага чек жок. Бирок бардыгы деген толук кандуу, такталган, топтолгон маалымат менен толукталып жиберилиши керек. Формада талап кылынган сүрөттөр дагы, эгер YouTube каналында сиздердин видео болсо, ошол тажрыйба байланышкан, ошонун шилтемеси, анан сүрөттөр жакшы сапаттагы, WhatsApp'тан жиберсеңиздер дагы документ файл катары жибериңиздер. Азыр мен сиздерге эгер убакыт болсо порталдан көрсөтөм, кээбирки ошо WhatsApp менен жиберген сүрөттөр, алар эч нерсе көрүнбөйт. Дана так эч нерсе көрүнбөйт, ошондуктан бул сиздерге минус болуп калат да. Ошондуктан сиздерден сураныч жакшы сапаттагы сүрөттөрдөн салыңыздар. Кааласаңыздар почта аркылуу жибериңиздер. Ал жактан сапаты жакшы сакталат. Макулбу? Мындан сырткары форманы азыр мен ачам, сиздерге көрсөтүп берем. Форманы толтурардан мурун биз сиздерге порталга катталыңыздар деп эмне себептен суранып жатабыз. Анткени сиздердин мыкты тажрыйба келгенден кийин, ал биздин юристтин баасынан өткөндөн кийин, ал тажрыйба сиздер конкурска катышыш үчүн биз порталга жайгаштырабыз. Порталга мен жайгаштырам. Жайгаштырып жатканда ал жерде автору деген жерге биздин порталдын базасындагы адамдар көрсөтүлөт. Атайын тандалат да. Ошондуктан сиздер ал жерден каттоодон өтүшүңүз керек. Сиздер биздин базада болушуңуздар керек да. Сырттан мен кошумча жаза албаймын. Ошондуктан биз сиздерден суранып жатабыз, порталга катталыңыздар. Анда формага өтөлүк. Форманы бардыңыздар эле алдыңыздарбы? Ооба. Алсаңыздар, так, мынакей. Чыктыбы сиздердин экранга? Көрүнүп жатабы? Нургүлайым чыкты. Эми караңыздар бул жерде. Бул форма сиздердин депутат айым болгондон берки, депутат болгондон кийинки сиз ишке ашырган, сиз демилге катары көтөрүп чыккан жергиликтүү маанидеги маселелер билесе, 25 жергиликтүү маанидеги маселе бар. Ошолордун бирөөсүнө төп келген иш чара болушу керек. Мыкты тажрыйба, ийгиликтүү деп айталык. Көпчүлүгүңүздөр мага форма жибергенде бул жакты өчүрүп же бул жерге жазып же бул жерге жазып атасыздар. Мына сүрөттөлүшү деген жерге жазасыздар. Сүрөттөлүшү деген жерге мына сөзсүз түрдө 1-ден 5-чиге чейин бул форма сөзсүз түрдө сиздер толтурушуңуздар керек. Аты жөнүңүздөр, район, область, жооп органы, каяктан келдиңиздер, каяктан жазып атасыздар. Ошол боюнча сиздер маалымат беришиңиздер керек. Кийинкиси практиканын аталышы, 6-пункт. Бул жерде сиздин практиканын аталышы 10 сөздөн ашпашы керек. Анан бир абзац жазып койбоңуздар. Себеби бул темасы болот, аталышы болот. Кийинкиси 7-синде бул көйгөйдү чечүүгө багытталган практиканын сүрөттөлүшү. Башкача айтканда, сиз бул жерде аталышын жаздыңыз, практиканы, анан бул жерге көйгөйүн жазасыз. Эмне болгон көйгөй, эмне себептен ал көйгөй болуп жатат сиздердин жамаат үчүн, ошо сиздердин айыл үчүн, балким же айылдык аймак үчүн көйгөй болуп жататпы? Эмне себептен бул маселе каяктан көтөрүлүп келип чыкты? Ошол тууралуу жазышыңыздар керек. Кийинкиси эмне кылынган? Мисалы, кандай аракеттер жана иш-чаралар кайсы мөөнөттө аткарылгандыгын сүрөттөп жазып бериңиз. Бул жерде кадамдары, ошол 7-пунктта көрсөтүлгөн көйгөйдү чечиш үчүн кандай иш-аракеттер аткарылды? Ким тарабынан жасалды? Кандай тараптардын кандай катышуусу болду? Мисалы, сиздерде жөө жүргүнчүлөрдүн жана пешеходный переход деп коет, ошол жок болсо, же тротуар жок болсо, ошону сиздер жергиликтүү маанидеги маселе деп балким чыгарып, анан же болбосо бала бакча жок болсо, же кошумча тайп айтыш керек болсо, ошолорду көйгөй деген жерге жазасыздар дагы. Эмне себептен көйгөй? Буну негиздеп беришиңиздер керек. Анткени мынча бала мектепке чейинки билим албай жатат. Алар мектепке даяр болбой жатат. Аларды карап, жок дегенде бирден адам үйдө отурат, бул өзүнүн кезегинде жергиликтүү ошол үй бүлөлүк бюджетке дагы өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат деген сыяктуу негиздемелерди көрсөтүшүңүздөр керек да, ошол көйгөй экенин көрсөтүпчү. Анан эмне кылынган деген жерге балким бала бакча кошумча тайп ачылды. Сиздер депутат катары Арис менен иш алып бардыңыздар, же болбосо башка бир дүйнөлүк банк аркылуу же дагы башка булакка же өз алдынча кандайдыр бир жергиликтүү ошол сиздердин тургундардын арасынан демөөрчүлөр чыктыбы, ошолор менен иш алып бардыңыздарбы? Ошонун баарысын сиздер бул жерге жазып беришиңиздер керек.
Кийинкиси жооптун калкы жөнүндө маалымат. Бул сиздердин айылдык аймакта канча адам жашайт, канчасы адаттагы статистикалык, демографиялык статистиканы берип коюңуз. Демографиялык статистиканы берип коюңуз. Бул деген бизге сиздин ошол ишке ашырган тажрыйбаңыз канчалык деңгээлде таасирин тийгизди, канча адамга түз бенефициарлар жана кыйыр бенефициарлардын санын аныктаганга жардам берет. Кийинкиси тажрыйбаны ишке ашыруу мөөнөтү. Бул жерге 13-жыл же 20-жылдын 15-июнунан баштап деп жазыштын кереги жок. Жөн гана эгер кааласаңыз айын кошуп коюңуз, болбосо жылын көрсөтсөңүз болот. Мисалы 20-жылдан 23-жылга чейин депчи. 11-чи чыгымдар. Сиздер 8-чы пунктта эмне кылынганын жерге жазган иш-аракеттердин баардыгына кандай чыгымдар сарпталды? Алардын булактары каяктан? Мисалы, ошол эле жаңы тайпа ачылды десеңиздер, ал тайпаны ачканга, мисалы, дубалын тургузганга же болбосо ичиндеги техникаларды, эмеректерди алып бергенге балким жергиликтүү ишкерлер жардам берди, же ата энелер тарабынан жардам болду, же жергиликтүү бюджеттен жардам болду. Ошонун баардыгын сиздер көрсөтүшүңүздөр керек. Тараптардан кандай салым болду, суммасы кандай, жалпы долбоордун сиздин ушул ийгиликтүү тажрыйбанын жалпы суммасы канча болду? Ошону жазышыңыздар керек. Эгер эмгек салым болсо дагы ошондо көрсөтүшүңүздөр керек. Кийинкиси экономикалык натыйжалуулук. Бул жерге сиздер тажрыйбаны ишке ашыргандын соңунда кандай экономикалык натыйжаларга жетишкендигиңизди көрсөтүңүз. Мисалы, жаңы жумуш орундары, жаңы кызмат менен камсыздалган адамдардын саны, кызмат арзандаганы же жакшыргандыгы, бюджеттин келешиси көбөйдү жана башкаларды. Ушул сыяктуу жазышыңыздар керек да. Мисалы, тариф иштеп чыгуу боюнча эгер сиздер калькуляцияны аткарсаңыздар, ошону жазышыңыздар керек. Же сиздер ишке ашырган тажрыйбанын негизинде натыйжасында кандайдыр бир жергиликтүү бюджеттен чыгымдар кыскарса, ошол тууралуу жазышыңыздар керек. Кыскасы, сиздин тажрыйбага байланышкан экономикалык тараптан балким жергиликтүү бюджетке жана жаңы жумушчу орундар түзүлсө, ошол жумушчу орундардын пайдасы кандай болду? Канча үй бүлөгө, кайсы үй бүлөгө, канча үй бүлөгө кандай пайда келди? Кошумча киреше булагы ачылды, мынча жумушчу орун түзүлүп, анын ар бири мисалы орточо эсеп менен 15 миңден айлык алды деген сыяктуу суммаларды көрсөтүп жазганга аракет жасаңыздар. Же болбосо сиздердин ишке ашырган ийгиликтүү тажрыйбанын негизинде балким кандайдыр бир конфликт же болбосо кандайдыр бир иш-чаралардын алды алынып, анан ошого балким жаш балдардын же өспүрүм балдардын ар кандай жаман жолго баргандыгынын статистикасы кыскарды. Ушул сыяктуу көрсөтмөлөр жазышыңыздар керек да. Кийинкиси 13-чү социалдык натыйжалуулук. Бул жерге биз жогоруда айткан экономикалык натыйжалуулуктун сиздердин жергиликтүү жамаатка, жергиликтүү калкка тийгизген таасири. Канча жумушчу орун түзүлдү? Ушул жерге жазып койсоңуздар болот. Цех ачылды же болбосо жанагы жумушчу орун өйдөдө сиздер мисалы жогоруда айлыгы тууралуу жазсаңыз, ылдыйында сиздер канча жумушчу орун түзүлдү, ошого таасирин жазышыңыздар керек. Макулбу? Кийинкиси башкаруу натыйжалуулугу. Бул жерде тажрыйба жооп органына кандай административдик таасир тийгизгенин көрсөтүңүз. Башкача айтканда, сиздердин тажрыйба ишке ашып жатканда жергиликтүү өз алынча башкаруу, башкача айтканда мэрия же болбосо айыл өкмөтү органдары кандай өздөрүнө жаңы көндүмдөрдү алышты, алардын иши кандай жеңилдедиби, балким сиздердин жардамыңыздардын, тажрыйбаңыздын аркасында аларга жаңы компьютерлер алынып келиндиби, ошонун негизинде алардын адистердин компьютерлук сабаттуулугу жогорулады. Ушул сыяктуу нерселерди жазсаңыздар болот. Же болбосо айыл өкмөтүнүн адистери мындай жаңы багыттагы иш алып барганды же болбосо башкарганды үйрөнүштү деген сыяктуу тажрыйбанын таасирин көрсөтүшүңүздөр керек. Кийинкиси катышуучулардын жана пайда көрүүчүлөрдүн ой пикирлери, бенефициарлар. Угуп жүрсөңүздөр керек, сиздер деле көпчүгүңүздөр долбоорлор менен иш алып баргансыздар. Ошондуктан бул жерге пикирлер керек. Пикирлерди жазганыңыздарда сураныч жергиликтүү калк баарына ыраазы, ошону билдирди деген сыяктуу болбош керек. Бул жерде конкреттүү түрдө адамдын аты жөнү жана кайсы айылдын тургуну экендиги
тууралуу жазышыңыздар керек да. Анан кош чекит аркылуу тырмакчалардын ичине анын пикирин жазып коюңуздар. 16-нчы бул эл аралык принциптерге, мыйзамдарга, мамлекеттик программаларга жана артыкчылыктарга, кыскасын айтканда, сиздер ишке ашырган тажрыйбага байланышкан кандайдыр бир программалар же болбосо пландар, иш пландары, кайсы иш кагаздары байланышкан, ошолорго канчалык деңгээлде алар туура келет, канчалык деңгээлде бардыгы мыйзам чегинде болгон, бул тууралуу сиздер көрсөтүп коюңуздар, кандай программа тиешеси бар. Эгер алардын сканерден өткөрүлгөн, жанагы мөөрү бар, датасы көрсөтүлгөн жерин салсаңыздар абдан жакшы болот. Кийинкиси каталар жана үйрөнгөн сабактар. Бул жерде сиздер тажрыйбаны ишке ашырып жатканда кандай, балким билбестиктен же убакыттын тардыгынан же дагы бир кандайдыр бир себептерден улам сиздер өз убагында бир нерсени аткара албай калсаңыздар, андан кандай сабак алдыңыз, ошол тууралуу жазыңыздар. Бунун эч кандай уяты жок. Анткени сиздер өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды бөлүшүп жатканда, сиздер өзүңүздөрдүн башка жактагы кесиптештериңиздерге жардам берген болосуздар да. Булар дагы сиз сыяктуу ошол катаны кетирбегендей болуш керек. Бул сиздердин жардамыңыздар болот. Ошондуктан бул жерге жазып коюңуздар. Кийинки жолу балким бул нерсени мындай кылабыз деген сыяктуу пикириңиздерди да кошуп койсоңуздар жакшы болот. 18-нчи пункт бул документтер. Эң азы бир документ болуш керек. Биз жогоруда 15-нчи пунктта айткан, сиздер жанагы программа же ПСР же план болсо, ошол тууралуу сиздер бул жерге ошол документтерден сканерден өткөрүлгөн версиясын тиркеп берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени биз ал документтерди анан кийин сиздердин тажрыйбаны порталга жайгаштыргандан кийин аны ошол жака биз тиркеп коебуз кошумча тастыктоочу документ катары. Кийинкиси сүрөт жана видео. 1-ден 5-ке чейинки сүрөт. Сүрөт тууралуу биз айттык, сөзсүз түрдө WhatsApp'тан жиберсеңиздер да, файл катары жибериңиздер. Ал размери мындай, кандай десем, кичинербеши керек. Анан мен силерге мисалды көрсөтөм, макулбу? Тажрыйбаны бул жака да бортко да жүктөбөңүздөр. Өз алдынча жана JPEG форматы катары салыңыздар кошо. 20-нчы бул практика жүзөгө ашырылган жергиликтүү жана башка органынын өкүлдөрү жана консультанттар, эксперттер, өнөктөштөр жөнүндө маалымат. Бул жерге жазып жатканда сиздер жогоруда 8-нчи пунктта эмне кылынган жерге тараптардын катышуусун жазасыздар да, туурабы? Бул көйгөй кантип чечилген? Ошол процесске катышкан адамдар, өзөктүк адамдардын аты жөнү, кайсы жактан, кайсы уюмда иштейт, кызматы жана алар менен байланышуу жолдорун көрсөтүп коюңуздар. Имейл, электрондук дареги, же болбосо телефон номерлерин көрсөтсөңүздөр, мен мисалы жөнөкөй ошо сиздердин тажрыйбага кызыгып калсам, мен ошол адам менен байланышканга менде мүмкүнчүлүк болуш керек. Бул ошол база сыяктуучу. Анан эң акыркысы бул биздин кошконубуз, форманы толтурган депутат айым жөнүндө маалымат. Биринчи жолу же экинчи, үчүнчү чакырылыштагы депутатсызбы, ошол тууралуу жана квота аркылуу депутат болдуңузбу, же түз шайлоо аркылуу болдуңузбу, ошол тууралуу дагы өзүңүз тууралуу маалыматты кошуп кеткенди суранабыз сиздерден. Кыскача ушул, суроолор болсо бериңиздер. Нургүл айым, мен толуктап кетейинби? Баягыда 4-күнү ушундай немени чай сүйлөшүүнү өткөргөндө суроо берилген сөзсүз эле жанагы долбоордун немеси болуш керекпи, ийгиликтүү практикасы болуш керекпи деп, долбоорду ишке ашыруу боюнча деп. Ооба. Ошондой суроо келген болчу. Айтып бересизби, мен айтып берейинби? Айтып бериңиз. Рахмат Салия, эстетип койгонуңузга. Ооба, бул жерде сөзсүз эле баягы чет өлкөлүк долбоорлор менен, же болбосо мисалы ошол эле Арес, ошол эле балким ОСИнин ишке ашырган долбоорлору болушу шарт эмес. Бул сиздердин демилге аркылуу, кээде дагы муниципалдык социалдык заказ аркылуу, балким аутсорсинг, билесиздер да, жергиликтүү бюджеттин эсебинен деле, же жергиликтүү демилге механизми аркылуу ишке ашырылган демилге болушу мүмкүн.
Бул абдан сонун болот. Бул анткени бул долбоор сиздердин өзүңүздөр тараптан сырттан эч кандай каражатка муктаж болбостон жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарылган тажрыйба болгондуктан бул туруктуу деп көбүрөөк эсептелет. Бул ошол долбоорду тажрыйбаны кыскача айтканда ошентип көрсөткөнгө аракет жасаңыздар абдан сонун болот да. Анткени бул жерде өзүңүздөрдүн гана салым болот. Анан сырттан сиздердин эч кандай башка жактан жардамга муктаж эмес экениңиздерди көрсөтөт да. Анан бул кандайдыр бир деңгээлде сиздер жергиликтүү ресурстарды топтоп ошону пайдаланган деген демилгенин натыйжасы катары көрсөтүлөт. Бул абдан сонун болот. Анан башка айыл өкмөттөргө дагы башка жергиликтүү өзү башкаруу органдарга дагы неме болот да, кандай десем, жакшы стимул болот да. Силер ушундай практикаңарды көргөндө, ой, булар өздөрү эле жасаптыр да, өздөрүнүн бюджетинен же башка жанагы же спонсорлор жардам бергенби, же иши кылсам башка жанагы чет өлкөлүк акчаны тартпай эле өздөрү жасаптыр. Анда биз деле ошондой жасасак болот экен да деген ой келет да. Башка айыл өкмөттөргө да, башка депутаттарга. Ошондуктан ошондой өзүңөрдүн бюджетиңер менен чечкен мүмкүн ошондой тажрыйба болсо дагы сонун болот да. Ооба, суроолор? Суроо берсек болобу? Мен Гүлсүн Аймын, Тогуз Булак айыл өкмөтүнөн. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча баягы адам жашайт, айыл өкмөт боюнча адам жашайт деп эме кылдыңыздар го, баягы калктын саны. Ошондо баягы биз практикабызды жазып аткандагы пайда көргөн, ошону пайдаланып жаткан адамдардын саны керекпи же общий жалпы айыл өкмөт? Жок, жалпы айылдык аймактын калкы. Багы демографиялык көрсөткүчү болот го, мынча жалпы айылдык аймакта мынча адам жашайт. Анын ичинен мынчасы эркек, мынчасы аял деген сыяктуу ошол демографиялык статистиканы келтирип коесуз, болду. Дагы кийинки суроо. Кийинки суроо мына 18-де айттыңыздар го, документтер баягы бир документ болуш керек же сканерден өткөрүү деген. Ооба. Ошол мисалы үчүн жумуш орун менен камсыз болгон эмелерди ошону кандай документтер жөнөтсөк болот? Кандай дейсиз? Жумуш орундары менен? Жумушчу орун ачылганда сапта баягы элдин неме тиш доктурга эме болгон эле ошол жерде биз мисалы үчүн сүрөттөрүм бар. Ошого дагы бир документ тиркелиш керек деп атасыздар го, сканерден жөнөтүп. Кандай документ эме кылсак болот? Бул жерде мисалы, бул жерде боз түс менен көрүнүп турат. Мисалы, ченемдик укуктуу актылар, жергиликтүү кеңештин токтомдору, айыл өкмөттүн буйруктары, эгер жыйын болсо кандайдыр бир маселени талкуулаганга протоколу же программаны, коомдук угуу, изилдөө, отчеттор жана башкалар тиркелсе болот. Мисалы, бул демилгеңизди көтөрүп чыккандан кийин ал демилгени сиз өз алдыңызча эле чече бербейсиз да. Буну сиз балким талкуулоого алып чыктыңыз, туурабы? Ошол талкууга ким катышты? Адатта каттоо баракчасы болот, протоколу болот, анан чечими болот, жанагы күн тартибинде деген сыяктуу протоколдордун баарысы көрсөтүлөт да. Ошолордун сканерден өткөрүлгөн версиясы керек болот. Анан анткени кээки адамдар, мисалы, адистер дейлик, балким буну туура протоколдо ошол эле протокол болсун, ошол эле программа болсун, туура түзгөндү же туура даярдаганды балким билиши мүмкүн эмес, же кайсы маселелерди алып чыкса болот, ошол тууралуу балким билбей калышы мүмкүн, маалыматы жетишсиз болот. Ошондуктан ошол сыяктуу документтер менен бөлүшсөңүз абдан жакшы болот эле да, биз анын баарысын порталга тиркейбиз, базада болот. Мисалы үчүн баягы айылдык чогулуш болгон, айылдык чогулушка акимдер, анан баягындай ковидти маалы эле да, ошо ковидке жардам демөөрчүлүк кылып, ошо ФАПка эме алып келген демөөрчүлөр, анан ошо калктын катышуучулары да негизи. Ошолор бирок биз ал жерде протокол чогулуштун эмеси жазылбай калганда, ошого кандай кылсам экен деп ошону ойлонуп атам да. Чогулуштун протоколу жокпу? Биз мындай эле жөн эле макул протокол болбосо, мисалы, ошол чогулушта кандайдыр бир чечимдер кабыл алынса, анын баардыгы тең токтом менен бекитилген да туурабы? Же буйрук, ошол чогулуштун натыйжасы жыйынтыгында кандайдыр бир иш аракеттер көрсөтүлгөн, башталган, алар планга киргизилсе керек, аракеттер планына. Ошону бекитемин деген сыяктуу мөөрү коюлган, датасы коюлган, колу коюлган документтердин биринчи айыл өкмөттөн алышыбыз керек экен да анда. Ооба. Айыл өкмөттүн жооптуу катчысы жазып аткан. Саламатсыздарбы? Ооба, саламатчылык. Мен азыр айыл өкмөтүнөн. Азыр туруп туруңуз, чакты Биреженин суроосун бүтүрүп алалы, Каракеже. Коюп туруңуз. Ошол рахмат сиздерге.
Рахмат, Гүлшынайым. Арук эже. Нургүл, саламатсыңарбы? Салия, жакшы иштериңер болуп атабы? Мына эмен биздин мурунку жасаган иштерибиз боюнча берсек боло береби? Же болбосо азыркы мына жаңы жасап аткан иштер боюнча берсек болобу? Мурунку жасаган иштерибиз азыр мисалы жакынкы күндөрдө мен мына март айынан баштап USAID-тын дагы бир жаңы проектисине катышып атабыз, баягы лидер аялдардын коомчулукка активдүү катышуусу деген USAID-тан. Же ошол боюнча жазсак аны толук иш неме болуп бүт элек да, иш проектибиз бүт элек. Эже, бир аз кечирээк кошулуп калдыңыз окшойт. Биздин жобого ылайык бул бүткөн тажрыйба болуш керек. Аягына чыккан, аткарылган, натыйжасы бар тажрыйба болуш керек. Анткени биз, сиз айтып атасыз, бул жаңы долбоорго катышып ийгиликтер жаратып жатканыңыз абдан сонун, куттуктайбыз. Бирок сиз деген аны тажрыйба катары көрсөтө албайсыз, анткени анын натыйжасы жок. Азырынча аны сиз мыкты же ийгиликтүү деп айта албайсыз. Анын жергиликтүү жамаатка болгон таасири азырынча билинбейт, көрүнбөйт. Ошондуктан сиз аны эч кандай формага киргизе албайсыз да. Аны биз баалай албайбыз. Буга чейинки сиз мисалы депутат болгон көпчүлүгүңүздөр 21-жылдын апрелинен жана октябрынан тарта депутат болдуңуздар. Ошол мезгилден тарта сиздер депутат катары жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө салган, кошкон салымыңыздар болуш керек. Жергиликтүү демилге болуш керек. Бирок бүтүш керек. Алчы буга чейин Нарындан дагы Айгүл эже айтты. Тажрыйбасы абдан сонун, бирок ал бүтө эле экен. Аны биз карай албайбыз. Биз аны азырынча ийгиликтүү деп айта албайбыз. Ошондуктан ал конкурска катыша албайт тилекке каршы. Мурунку жасаган иштерибиз боюнча кирсек болот экен да? Болот, Арук эжеке ошону бере бериңиздер. Анан буга чейин да мен ошо айтып кеткем, биздин вообще пландарыбыз боюнча биз ушундай конкурсту жыл сайын өткөрөбүз деп атабыз, буйруса, дейчи, жыл сайын. Ошондуктан силер азыр жана айтып атпайсыңарбы, жаңы баштаган немелериңер бар депчи, практикаңар бар деп. Аны буйруса кийинки конкурстарга неме кыласыз, жазып катышасыздар. Суроо берсем болобу? Мен мына азыр сиздердин эмен угуп атам. Анан бая долбоор эмес, биз былтыр 2022 жылы айылда бая таштанды боюнча долбоор келгенге чейин эле 1 жыл мурда эле өзүбүз айылда аялдарды топтоп туруп инициатива көтөрүп чыкканбыз да. Мына бул аялдар ушул айылда мисалы үчүн бүт айылына чөйрө, эми биз мына кичине кыр тоолуу жерде жашайбыз, ошон бүт сай, суй бардыгын тазалап, таштандылардан арылтып, ушта субботниктерди уюштуруу боюнча демилгелегенбиз да айылда. Анан ошол айыл өкмөтү боюнча бул инициатива колго алынып, бардык айылдарда ушул тазалык боюнча ушундай иштер аткарылган. Анан бардыгы номинация берилген да. Анан биз таза айыл деген номинацияны алып иштегенбиз айылыбызда. Андан кийин ушул демилгени ушул жылда аткарып туралы аялдарга дагы бул өтө жаккан. Бул ашар методу менен бүт көчөкөлдү тазалап, анан буну бюджетке дагы ашыкча эч кандай эме кылганыбыз жок. Себеби муну айылдан эле машиналарды дагы өзүбүз сүйлөшүп, бая таштандыларды таштоо үчүн. Анан ошол таштандыларды чыгарганбыз. Андан кийин ушул долбоор, таштанды боюнча долбоор, ушул бизден кийин 3-4 айдан кийин таштанды боюнча долбоор азыр бизде иштеп атат. Мына Зейнеп эжелер. Анан буга дагы азыр айылдын айымдары, бүт айылдын активисттери. Сиз кайсы аймактан болосуз, билсем болотпу? Звук неметип калды окшойт. Связь пропала. Саламатсыңарбы, билсем болобу? Саламатчылык бериңиз. Мына иш тажрыйбадагы эмеде формада сөзсүз эме биздин эле үйрен деп атат да. Ушуну киргизсек кандай болот деген ойду айтып атам да. Райхан айым, сиз жоголуп кеттиңиз. Биз сиздин сурооңуздун бир бөлүгүн укпай калдык. Неметпеликпи Нургүл айым, Райхан айым, сиз неметиңиз, жазыңыз болот, толтуруңуз форманы толтуруп жөнөтүңүз. Макулбу? Неме, в любом случае, жанагы мен башында айтып кеткендей, азыр 30-июнга чейин биз толтурулган формаларды кабыл алабыз. Анан 2 жума Нургүл айым, анан биздин юристибиз бар, академиянын юристибиз бар. Ошол 2 жума берилет. Анан формалардын баарын карап чыгып туруп, оценка кылышат да.
биринчи бул неме тастыктап, бул чын элеби, чын эле эмеспи деп, анан туура эмеспи деп, анан экинчиден бул жанагы немеге юридический экспертиза берип, бул жанагы мыйзамга туура келеби же туура келбейби деп. Ошондуктан эжеке немете бериңиз, Райхан эжеке толтуруңуз, форманы толтуруп жөнөтүп бериңиз. Макулбу? Туруп турсаң, мен азыр сүйлөшүп алайын. Хорошо. Так, азыр ким суроо берип атты эле? Макулсат берсе мен чыгып кетерейин. Жумагүл айта бериңиз. Суроо берсем болобу? Азыр Жумагүл эже айтсын, Жумагүл эже анан сиз бересиз. Жумагүл эже суранып атат, чыгып кете берейинчи деп. Түшүндүм дейт. Макул. Макул. Рахмат эже. Замира. Алияха, менде да бир суроо бар эле. Азыр Бүсөр эжеке азыр неме бияктан Замира айым суроо берип алсын, анан сиз бересиз. Сиз байыртан колду көтөрүп атасыз. Көрүп турам. Графика боюнча айтайын дедим. Сөзсүз эмес дегенге что калабайм, мен толтурабызбы? Баягы биз эткенбизде, баягы бир неме 4-күндө сүйлөшкөнбүз бул жөнүндө. Замира айым бүт графанын баардыгын толтурасыз. Толук маалымат болуш керек. Демек жанагы сөзсүз эмес дегендерге көңүл бурбайлы койгула. Анткени силердин жанагы тажрыйбаңар толук жакшы чыкканга, түшүнүктүү болгонго ар бир суроого жооп беришиңер керек. Бирок эми мындай карасаңар, суроо көп деле эмес, Суроо көп деле эмес, мындай неме деле эмес, кыйын деле эмес толтурганычы, өзүңөрдүн болгон жасаган жумушуңар эле да бул. Ошондо бул графаны толтурбайбызбы? Жок, баарын толтурасыңар. Эчтекени калтырбай баарын толтурасыңар. Салия. Сөзсүз эместен кимди жазабыз анда? Эчтеке деп жазбайсыңар. Ага эчтеке деп жазбайсыңар. Бул немени бош калтырасыңар. Бул сөз эмес дегенди. Ошого эмне жазабыз атам? Анда бул сөз эчтеке жазбайсыңар. Сүрөттөлүшү деп турат го? Ооба. Сүрөттөлүшү деп турат го? Азыр мына белгиледи го, бош неме менен, өң менен Нургүл айым. Ошол сүрөттөлүшү дегенге, ушул жакка толтурасыңар. Болду, калган эчтекесин тийбейсиңер. Калат экен да, сөзсүз эмеске. Ага көңүл бурбайлы койгула, бул жакка эчтекени толтурбайсыңар. Ошону сурайын дегем. Рахмат. Мен деле бир суроом бар эле, айтсам болобу? Азыр кой туруңуз, азыр эжеке кой туруңуз, бул жакта Бүсөр эже суроосун берсин, Бүсөр эже сиз бериңиз эми сурооңузду. Байтан бери колун көтөрүп атат эжеке. Бүсөр эжеке, неме сиздин үнүңүз угулган жок. Үнүңүздү неметсеңиз, жандырсаңыз. Эмичи? Айта бериңиз, Ушу өзүм кесипкөй китепканачымын. Өзбекстандын чек арасында турамын. Анан достук фестивалдарыны, достук байланыштарды өткөрөмүн. Ошо кадимкидей эле проект жазып, кадимкидей эле олар менен сүйлөшүп, бул китепканалык ишиме жатып кетеби же депутаттык ишиме да жатабы? Себеби мен алар депутаты менен да сүйлөшөм, акими менен да сүйлөшүп иш бүтүрөм да. Ушундай иштерди алып барам. Дагы баягы фапты курдум. Азырынча трансформацияга бүтүрдүм да, бүтүрдүк да, жаштарга жер бердик, 1-2 депутат болуп да. Буларды мындай вопросторго туура кеп калса жазып жиберсем болобу же ката кетип каламбы? Алло. Эжеке, сиз жанагы айтып атпайсызбы, сиз жана китепканачы болуп иштейсиз депчи? Сиз жанагы китепканачы катары иштегенде жанагындай кандайдыр бир жанагындай ийгиликтүү тажрыйбаңыз болуп, жакшы жетишкендиктер болсо, аны жаза албайсыз сиз. Только гана сиз жанагы именно депутаттык функцияларды аткарып, депутаттык жана сиздин немеңизди, полномочияңыздарды аткарып туруп, анан ошондо жанагындай жетишкендиктер болгондо болсо, ошону гана жазасыз. Жер трансформациясына жарда ушундай бүтүрдүк да эми, мындай депутаттык ишим деп ойлопчу, жаштарга чек бердик.
Анан дагы бир неме бар да, азыр неме беребиз, азыр бул жакта кол көтөрүп атасыңар, Жамиля, Назгүл айымдар. Азыр дагы бир немени айтып кетейинчи. Бул жакта дагы буга чейин дагы неме бир суроо болгондо, мисалы депутаттар бар го, жана инициативаны демилгени неме бир нече депутаттар көтөрөт го, бир эле депутат эмес, а бир нече депутатский группа болуп, ошондой топтор катыша алабы, кандай болот неме деп. Биз быйылкы конкурсубузда биз андай неме эткен жокпуз, караштырган жокпуз ал нерсени. Только эле гана жанагындай индивидуально катышканга эле мүмкүнчүлүк бар да. Бирок если ошондой болсо, мисалы депутаттык тобуңар бар, анан депутаттык тобуңар болуп жанагындай кандай деп жанагындай ийгиликке жетиштиңер, аны деле жазсаңар болот. Бирок анда жанагы таблица форманы толтурганда эми любой топтун немеси болот да, лидери болот да, туурабы? Ошондо топтун лидерин аты жөнүн жазасыңар да, ошондой. Анан бирок астына жазып атканда, сүрөттөлүүсүн жазганда, ошондо жана топтун мүчөлөрүн жазып койсоңор болот. Бирок ошол лидердин атынан кетет да тажрыйба. Анда достук немелери анча барбайт экен да, депутаттык немеге. Болот. Биз анткени быйыл эле биздин просто призовой фондубузда бир аз азыраак биринчи жолу өткөрүп атабыз да. Ошондой болгондуктан биз ал нерсени ойлондук, жакшы элечи ойлондук, бирок кыла алган жокпуз да. Неметибиз, мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок да. Бирок эмки жылкыга биз сөзсүз аны ойлонуштурабыз. Ошону именно жанагындай призовой фондду түзгөндө дагы именно өзүнчө номинация кылганга аракет жасайбыз да, именно депутаттык топтун атынан катышканга конкурска. Макулбу? Рахмат. Так, буяктан Жамиля эжеке колун көтөрүп атат, анан Жамиля эжеке, анан Назгүл эжеке. Жамиля эжеке, неме үнүңүздү неме жандырсаңыз, өчүп үнүңүз. Менде да бир суроо бар эле, сүйлөгүчү айтып турайынбы? Азыр Жамиля эжеке, сиз эми видеоңузду өчүрүп койдуңуз. Видеоңузду жандырыңыз, эми неме астында звукту жандырыңыз. Включить звук дегенде. Сүйлөп турсам болобу? Азыр кой туруңуз Жамиля эжеке, азыр. Астындагы немесин ошо видеонун жанында эле бар, жанында включить звук деген. Айта бериңиз эми. Айта бериңиз. Жолуңуздарга мен бүгүн биринчи жолу катышып атам, өткөндөгү чогулушка катышпай калган. Анан менин түшүнүгүм боюнча сөзсүз түрдө телеграмды жүктөшүбүз керек экен да. Андан кийин ошо мен бүгүн биринчи эле көрүп атам да, мынча жетишеп кирип калдым. Демек, кылган ишибиз, болгон нерселерибиздин баарын эле ушул эми протоколго жазылган гана ошону документтерге тиркеп жөнөтөт экенбиз да. Кылган иштерибизди. Алган жыйынтыгы болгон гана көрсөтөт экенбиз да. Ооба, жыйынтыгы болгон, ооба. Биз жер алып бала бакчага, сотко катышып чуркап жүрүп ошол жерди алдым. Бала бакчага, бирок эми Кудай буйруса өткөндө Венера Райымбачаеванын жолугушуусуна онлайн жолугушууга чыкканбыз. Ал киши айткан, даяр долбоорду, айыл өкмөтүнүн даяр долбоорун жердин баягы жер болгон болсо келгиле алып келгиле деп. Ал жыйынтыкка кирбейт да. Аны точно айта албайт экенмин. Эжеке, сиз неме кылсаңыз, мен бул жакка азыр неметип өзүмдүн телефонумду жазам, же Нуркулайымдын могул жакта телефондорун дагы немеде бар, чатта бар. Өзүнчө неме кылайык, такташайлык, макулбу? Мен кыска эле суроону берип коеюнбу, кыздар? Жок, Замира эжеке, кое туруңуз. Бул жакта Назгүл айым очередте турат. Анан сиз, макулбу? Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Мен суроом форма толтуруу боюнча жанагы Word аркылуу печатать этип жөнөтөбүзбү, толтуруп туруп? Сөзсүз. Компьютерден неме кылып, берип туруп, печатать этип туруп, анан электронный форматында жөнөтөсүңөр. Анткени
жанагы Нургүл айым биринчиден так карап текшерет, мүмкүн дагы сиздерден дагы маалымат алыш керекпи же кайра сиздерге кайтарыш керекпи толуктаганга же кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизгенге, анан порталга жайгаштырыш керек. Ошондуктан бизге сөзсүз электрондук форматта керек. Биздин жанагы немеге сканер болбойт. Сканер болбойт, только электрондук форматка. Анан жанагы эми ал дагы неме грамотно жакшы толтуруш керек. Баягыда дагы айтып кеткен Нургүл айым азырда айтып керек, үйлөрүн неметкиле, унутпагыла, иш кылса неме кылып жашнакай кылып толтургула. Анан неме дагы борбордук шайлоо комиссиясы дагы тарабынан эме алар айтышкан, алардын жана борборлору бар да, неме боюнча, республика боюнча 70 борбору бар, ал борборлорунда жанагындай компьютерлер бар, компьютерлер интернети менен бар. Анан ушул неме формаларды толтурганга ошол борборлоруна барып неме кылсаңар болот да, толтурсаңар болот, компьютерлерин колдонуп. Кайсы борбор дейсиз? Бизде Токмок шаарында базарга эле барып турабызго. Сиздер кайсы жакта жашайсыңар? Мен немеге жөнөтөм, кайсы жакка бияка, немеге тиркелбейт да бияка чатка. Бул жакта Токмок шаары. Токмок шаарында бар болуш керек. 70 ушундай борборлор бар да, республика боюнча. Ичинде компьютерлер бар, бир нече компьютерлери бар, интернети менен да. Анан ошону кирип туруп ошого колдонсоңор болот. Салия, можно этот вопрос? Порталга катталуу боюнча да айтып койсоң, кантип катталасыз? Азыр неме форма боюнча азыр бүтүрүп алайлык, Гүлсүнай жеке. Азыр неме Нургүл айым айтып берет, портал боюнча. Бул жакта Дамира Молдокеева айымдан суроо келиптир, орусча толтурсак болобу деп. Ооба, орусча толтурсаңар болот. Форма эки тилде, орусча, кыргызча тилде. Мындай кылайлыкчы, азыр буга чейин да суроолор болот, форманы каяктан алсак болот деп. Форманы жанагы могул чатка кирсеңиздер Нургүл айымдын телефон номери турат, электрондук адреси турат. Ошол жака неме кылып туруп, кирип туруп, Нургүл айымга чыгып туруп, WhatsAppка же почтага силерге жөнөтөт. Анан бул жака мен жанагы немени да жөнөткөм. Бар неме тиркелетми да? О, супер. Мына Нургүл айым жөнөтүп жиберди, орусча, кыргызча формасын. Жакшы, анда бул жактан неме болсаңар болот. Анан мен бул жака дагы Telegram группанын, биздин жанагы клубтун Telegram группасынын ссылкасын жөнөткөм. Биздин клубтун Telegram группасы бар. Анан ошол жакта, ошол Telegram группада ошол Telegram группага кирсеңиздер, бүт постоянно толук маалыматтар ошол жакта болуп турат да. Ошол жактан суроо берсеңер болот, жана башка. Бул форма боюнча да башка суроолор жокпу? Салима айым, мына момундай кылып мен чыгаргам да. Форманы. Ооба, Назгүл айым, жакшы чыгарып алыңыз. Сиз анда буга не кылсаңыз болот, суроолорун карап туруп, ошол суроолоруна жараша маалыматты топтоңуз. Маалыматты топтогондон кийин анан жанагы неменин БШКнын борборуна барыңыз. Анан ошол жактан компьютерге терсеңиз болот. Бирок сөзсүз компьютерге терип жөнөтүшүңүз керек да. Макул, рахмат. Мен айтып коеюн, Салима. Азыр Нургүл айтып атпайбы, аягында депутаттар өзүңөр жөнүндө маалыматты бергиле деп. Ал жерде графикага толтуруп койсок болбойбу? Мына форманы толтурган адам аты жөнүн жазабыз. Форманы толтурган адам иштеген жери жана кызмат орду деген жерге данный өзүбүздүн полный данный жасак болот ошол жерге. Болот. Ал жака просто кошумча неме болчу, суроо болчу эмнеге? Анткени араңыздарда ар кандай тажрыйбасы бар депутат айымдар бар, туурабы? Мисалы мынакта Бүйсарай жеке 4-5 чакырым депутат, туурабы? Дагы аягында дагы өз кошумча иштерибиз жазып койсок болот экен да, аягында. Жок, аягында жөн эле немен жазасыңар. Канчанчы чакырым депутатсыңар? Мисалы 1-2, 3-үчүбү ошондой да. Анан квота менен мүмкүн өттүңөрбү же квотасыз өттүңөрбү, ошону эме кыласыңар да. Жазасыңар болот. Ошол бул үчүн керек десеңер, бул маалымат эмне үчүн керек? Биздин жанагы конкурстун эң биринчи башкы максаты бул даже жанагындай байгелер эмес, макул байгелер деле бар, ошол жакшы. Бирок эң башкы максаты
именно депутат айымдардын жетишкендиктерин мындай жалпы элге жарыялоо көрсөтүү. Анткени өзүңөр билесиңер 2021 жылы биринчи жолу жанагындай 30% квота менен өттү шайлоо, туурабы? 30% квота менен өтүп туруп, анан депутат айымдардын саны 4 эсе көбөйдү. Буга чейин ошо 4 эсе азыраак болчу да. Анан азыр дагы мисалы мындай ситуацияларда болуп калып атты. Эми биздин силердин кеңешиңерде кандай ушундай кээ бир кеңештерде да ушундай ситуациялар болуп калды. Мисалы эркек кандидат көбүрөөк добуш алса деле, бирок анын ордуна аял кандидатты неме койду да, киргизип койду. Анткени жанагы 30% квотаны толтуруш үчүн. Анан бүгүнкү күндө ошо көпчүлүк бар, ошондой немеде көпчүлүк эмес, эми ошо депутат, эркек депутаттар бар, же депутат болбой, тем более жанагындай депутат болбой калган эркектер, өтпөй калган эркектер бар, айткандары бар да. Анан мен ушундай депутат болуп келишти, ошол көп аялдар болуп келди. Анан эмне кылып атат? Эмне жакшылыктарды кылып атат? Эмне жетишкендиктери бар экен депчи. Ошондуктан ошол конкурстун дагы биздин эмесиде бир максаттардын бири ошол силердин депутат айымдардын жетишкендиктериңерди мындай көрсөтүп да көпчүлүккө чыгарып, бүт жактан чыгарабыз буюрса, соц тармактардан чыгарабыз, силердин жана практикаңарды, силердин сүрөттөрүңөр менен, өзүңөрдүн жакшынакай сүрөттөрүңөр менен, практикаңардын жакшынакай сүрөттөрү менен бүт соц тармактарга чыгарабыз, Instagram, Facebook'a. Анан биздин академия жанагындай муниципалитет деген журналды чыгарат. Билесиңер болуш керек, муниципалитет деген журналды көрдүңөр беле, алдыңар беле? Аны болсо 80% жергиликтүү башкаруу органдары неме кылат, алышат, подписка кылган. Анан ошол журнал муниципалитетке чыгарабыз. Иши кылса бүт жерден неме жарыялайбыз да. Анан биздин жанагы немелерде конкурстун уюштуруучулары БШК өзүнчө алар өздөрүнүн сайтына неме коюшат. Госагентстволор өз тарабынан, өздөрүнүн тарабынан неме кылышат, жарыялашат. Союз МСУ иши кылса силерди неме кылабыз да мындай. Аябай силердин жанагы жасаган жумушуңарды, силердин жанагы жетишкендигиңерди неме көпчүлүккө чыгарабыз да. Ошондуктан жанагы сиздер үчүн кошумча маалымат дагы керек болот. Рахмат. Форма боюнча суроо жок болсо, анда немеге, порталга өтпөйлүбү? Хорошо, тогда Нургуль, это, да, про портал? Порталга катталуу боюнчабы? Мен азыр сиздерге чатка жибердим бир нече шилтемени. Азыр өзүңүздөргө сактап алсаңыздар болот. Бул жерде эмне маанилүү? Порталга кантип катталуу керек? Биз эң башында сөз кылгандай, порталдын башкы бетинде жайгашкан каттоо бөлүмүндө керектүү маалыматтарды толтуруу керек. Азыр бул жерден сиздер менен кирип көрөлүк. Көрүнүп атат? Урматтуу катышуучулар, көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Анда караңыздар, биз азыр сөз кылып жаткан бул биздин мына мыкты аймак chekit.gov.kg деген порталыбыз. Эң башынан бул жерге кирсеңиздер, мына бул жерде аватарда сүрөттү көрүп атасыздарбы? Бул менин аватарым, администратор. Ушул жерге сиздерде азыр бир мүнөт. Адатта кандай десем, адатта бул жерге кирүү анан катталуу деген чыгат. Сиздер киргендечи, бул эң негизги бетинде, башкы бетинде. Ошол жерден сиздер жеке маалыматка кириш үчүн сиздер катталууну басканыңыздарда мондай баракча чыгат. Жеке маалымат деген личный кабинет орусча. Бул жерге толук аты жөнүңүздөрдү жазасыздар. Эң биринчи аты жөнүңүз, фамилияңыз, атыңызды жазыңыз. Иштеген жериңиз, каердесиз? Мисалы, бакчада балким жетекчисиз, тарбиячысыз, же мектепте мугалимсиз, директорсуз, ошону жазасыз, иштеген жериңиз. Анан үтүр аркылуу балким депутат деп жазып койсоңуз болот. Пенсионер болсокчу? Кандай дейсиз? Пенсионер болсокчу? Пенсионер деп жаза бериңиз.
эс алуудамын деп адамдын кызматы орду мына пенсионермин деп могул жерге жазсаңыз болот. Нургүл айым, бул жака депутат деп жазса болот да. Адамдын кызматы орду. Эми депутаттан башка да өзүнүн негизги кызмат орду бар да киреше алган. Эгер пенсионер депутат болсо, анда ошондой эле көрсөтө берсеңиздер болот. Депутат депчи. Мне кажется, в любом случае сиздер неме кылыпчы, жанагы бул жака если сиздер жанагы именно депутаттык немеңерди коесуңар, именно депутат болуп катталып атасыңар да. Ошондуктан лучше депутат деп катталсаңар жакшы болот да. Хорошо, антсеңиздер деле боло берет. Негизинен көрсөтүшүңүздөр керек да, жанагы биздин формадагыдай эле жылдызчалар турган жердегидей бул жердин баардыгы толтурулушу шарт. Жынысы эркек, аял тандайсыздар. Кийин телефон номериңиздер көрүп атасыздарбы, формат. +996 өзү чыгат бул жерде. Биздин өлкөнүн коду чыгат. Анан 0 жок эле дароо сиздер өзүңүздөрдүн Мегаком болобу, О болобу, Билайн болобу, ошону жазыңыздар. Оператордун кодун, анан номериңиздерди жазасыздар. Пробел болбош керек. Боштук эгер өзүндө бар болсо формада, ал өзү эле коюлуп калат. Сиздер пробелди койбоңуздар, макулбу? Боштукту. Электрондук почтаңыздарды жазыңыздар, бар болсо. Жок болсо кой бериңиздер. Жашаган өлкөсү деген жерге сиздерге Кыргызстан деп чыгат сөзсүз, анан облус. Облусуңуздар мисалы Чүй облусу, анан району, эгер шаар болсо шаарга анда районду көрсөтпөйсүз, район болсо мисалы Жайлы району. Жайлы районун тандагандан кийин ошол жооп органдарын тандайсыздар. Кайсы айылдык аймактан болосуздар, мисалы Ак Башат, ошону тандайсыздар. Анан бул жерге сүрөт коесуздар. Сүрөт койгондо эң көбү 1 мегабайт болуш керек сүрөтүңүздөр, андан ашпаш керек, болбосо жүктөлбөйт. Анан бул жерден кирүү деген чыгат, ой, катталуу деген же кирүү деген чыгат, бул жерде колдонуу эмес, кирүү же катталуу деген чыгат, ошону басасыздар. Анан сиздердин катталганыңыз билинет, могул жерде аватарда сиздин сүрөтүңүз чыгып калат. Ошону менен сиз катталган болосуз. Ал менин базамда болот, бияка кирет, азыр сиздерге көрсөтөм. Мисалы базовый пользователи деген жерге сиздер катталып жатканыңыздар мына көрсөтүлүп атат. Бүгүн 20-сы акырында бизде Молдокеева Дамира Керимовна деген айым канттан катталыптыр. Бунун бардыгы бизге түшөт. Кийин сиздердин тажрыйбаны биз жана мен азыр бирөтөлө көрсөтүп коеюн. Сиздердин тажрыйба ушул жака жүктөлөт дагы. Мен аны жүктөгөндөн кийин бул жерде опциясы чыгат. Мисалы кайсы айылдык аймак, бунун баарысы мына могул жерден көрсөтүлөт дагы. Сиздердин айылдык аймак тандалат, район баарысы тандалып, анан пользователь деген жерге бул жерде тизме чыгат. Ушул тизмеде сиздер болушуңуздар керек. Эгер порталга катталбаган болсоңуздар, бул жерден сиздин аты жөнүңүздөр чыкпайт. Ошондуктан мен сиздерди автор катары көрсөтө албай каламын. Ошондуктан сиздерден сураныш сөзсүз түрдө порталга катталыңыздар. Сиздердин тажрыйба ушул жака жайгашылат. Макулбу? Анан жайгашкандан кийин сиздер мына биздин китепкана деген жерге мен сизге буга чейин дагы бердим, шилтемени жибердим. Мыкты тажрыйбалар, китепкана деген жерде мыкты тажрыйбалар деген бөлүм бар. Бул жерде биздин баардык тажрыйбаларыбыз жайгашкан. Бул жерде толтурбаңыздар, буга чейин ушундай түшүнбөстүктөр болгон. Издөө, бул издөө системасы, поисковая система, билесиздер да. Бул жер сиздер үчүн эле, сиздердин издөөңүздөр жеңил болуш үчүн берилген тематикалык бөлүм боюнча кайсы багытта сиздерге тажрыйба кызыктуу болсо, ошол багытта издесеңиздер болот. Мисалы, социалдык өнүгүү дегенди тандап алып, анан кийин издөө дегенди бассаңыздар, социалдык өнүгүү деген категорияга кирген подтемадагы мыкты тажрыйбалардын баары ушул жака чыгып калат. Ушуларга кирип, ал тажрыйбалар менен таанышып, мына сүрөттөр көрүп атасыздар, жакшы сапаттагы сүрөттөр болсо, жиберсеңиздер жакшы болот. Мына молар мисалы WhatsApp'тан жиберилген, ошондуктан сапаты начар. Бул жерде темасы, бул көйгөйдүн сүрөттөлүшү, эмне себептен көйгөй болгон. Бул жерде негизи түп айылдык аймагы, мисалы 3 айылдан турат, анан түнкү жарыктандыруу да жок болгон, анан 2 кырсык 2 жыл аралыгында 2 адамдын өмүрүн алып кеткен. Бул көйгөй. Ошол көйгөйдү чечиш үчүн эмне жасалган, кандай иш аракеттер аткарылган. Мисалы мына тараптар, донорлор болсо, жергиликтүү, мисалы РЭСТин катышуусунда көрсөтүлгөн, айыл өкмөтүнүн катышуулары көрсөтүлгөн, бунун баардыгы тең. Бул жерде жазылып берилиши керек дагы, мына бюджетине киргизилди. Хронологиялык
таблица түрүндө кетип атат. Мына 22-жылы, 20-жылы кырсык болду. Андан кийин иш аракеттер аткарылды. Анан мына 23-жылдын жаз айларында жылдырылып, ага байланышкан чыгымдар жаңы жылдын бюджетине киргизилди. Бунун бардыгы эмне жасалды деген пунктка жазылышы керек. Кийинкиси мына чыгымдар. Бул жалпы бюджети, ушул демилген жалпы бюджети 609 миң сом болуптур. Анын ичинен мисалы грант тууралуу бул жакта сөз кылынды. Грант Швейцария өкмөтүнүн долбоордун алкагында берилген, утулуп алынган. Анан өзүк салым бул жергиликтүү бюджеттен же болбосо жергиликтүү ишкерлердин салымы же калктын салымы болгон. Ошону көрсөтүңүздөр. Экономикалык натыйжалуулук дегендерге биз жана сөз кылгандай эле заманбап жана жаңы таймер менен иштеп турган электр энергиясын үнөмдөгөн түнкү чырактар орнотулду. Бул биздин жашоочулар үчүн караңгы көчөлөргө жарык берсе, автоматтык таймер коюлгандан улам жарыкка төлөнүүчү акыда экономия болууда. Бул шарт дагы жергиликтүү бюджетке олуттуу пайдасын алып келди. Көрдүңүздөрбү, бул жерге санга байланышкан. Башкача айтканда, сиздер ишке ашырган тажрыйбанын натыйжасында жергиликтүү бюджетке мисалы мына өзүнүн пайдасын алып келди, экономия болду, үнөмдөлдү деген сыяктуу текст жазылышы керек. Социалдык натыйжалуулук деген жерге аткарылган иш-чаралардын натыйжасында күн кыскарып, түн узарып калган кыш мезгилинде окуучуларга жана жөө тургундарга абдан ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Алыстан эле жол жакшы көрүнүп, жөө жолдагы пайда болуп калгандыктан түн убактысында жол кырсыктары токтоду. Уурулук кескин түрдө азайды, айыл аймактын көркү жакшыртылды. Башкача айтканда, социалдык натыйжалуулук деген тапчага сиздердин тажрыйба ишке ашкандан кийин элге, жергиликтүү жамаатка, коомчулукка кандай пайда болду, ошону көрсөтүшүңүздөр керек. Башкаруу натыйжалуулугу деген жерге айыл өкмөтү кызматты көзөмөлдөп турат. Бардык төлөмдөр жергиликтүү бюджет эсебинен жүргүзүлөт. Эч кандай төлөм элден алынбайт. Иштен чыгып калган жарыктарды улам алмаштырып турат. Башкача айтканда, бул жерде айыл өкмөтүнүн иш аракеттери, бул тажрыйба ишке ашкандан кийин бул кызмат муниципалдык тазалык ишканасы тарабынан жүргүзүлөт. Жарык үзгүлтүксүз берилет. Белгилешкен мониторинг жана баалоо тобунун туруктуу көзөмөлүндө турат. Мындан тышкары ишеним телефондору да иштейт. Көрдүңүздөрбү, бул жерде административдик айыл өкмөтү тарабынан аткарылып жаткан жакшыртылган иштер тууралуу жазасыздар. Катышуучулардын пикирлери деген жерге мына конкреттүү түрдө жаран Ишен уулу Асылбек түп айылдык кеңешинин депутаты, сиздердин кесиптеш экен. Айыл жергесинде түнкү жарыктандыруу берүү бул биринчиден коопсуздуктун сакталышы, өкмөттүн калкка көңүл буруу жана туура мамиле жасалышы деп эсептейм. Долбоорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул тирүү пикир, мындай жандуу пикир деп айтса болот. Бенефициарлар бул пайда көргөндөрдүн пикирлери тургун. Бул жарыктандыруу иштери бизге абдан чоң ыңгайлуу болду. Кечкисин балдарыбыз дагы сабактан коркпой келишет. Ушул сыяктуу жазышыңыздар керек көрсөтүпчү. Анан бул жерге жанагы документтер, мисалы айыл өкмөтүнүн тескемелери, мониторинг жана баалоо топторунун балким дефекттик актылары болобу, ошолорду тиркесеңиздер болот, көрсөтсөңүздөр болот. Анан каталар жана үйрөнгөн сабактар деген жерге РЭДтен атайын техникалык талаптарды жана тийиштүү корутундарды алуу үчүн бир аз кыйынчылык жаратты. Эмне себептен? Анан натыйжасы эмне болду? Бул тажрыйбалуу болуп калдык. Ушул сыяктуу нерсени жазып койсоңуздар болот. Эгер бар болсо. Жок болсо өзүңүздөрдүн кандайдыр бир сунушуңуздар. Кийинки жолу биз мындай жакшыртабыз, кийинки жолу буну эске алабыз деген сыяктуу өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди жазып койсоңуздар болот. Бул жерде мына жөптүн калкы жөнүндө маалымат, бул сиздердин жалпы айылдык аймактын тургундары жөнүндө маалымат, статистика, жалпы калкынын саны мынча деп берсеңиздер болот. Анан ишке ашыруу мөөнөтү март айынан сентябрь айына чейин 22-жылы ишке ашырылган экен. Ошол тууралуу жазылган. Анан мына биз айткан эң акырындагы графа, бул түп айылдык кеңештин төрайымы Орозбекова Анаргүл, мына Канат Нургазиевич, ушулардын баары да жазылыптыр. Тилекке каршы буну толукташ керек экен, номерлери жазылбаптыр, берилбептир. Анан сиздер жиберген документтер бул жерге тиркелет. Мына көрүп атасыздарбы, жергиликтүү маанидеги маселе. Бул кайсы жылы бул токтомбу же эмне кабыл алынган документтин аталышы, мына өтүнмө түзүү жөнүндө, анан кийин тескеме. Ушул тескемелер мына мисалы биз бул жака өтсөк, бул жерде биз документти көчүрүп алсак болот. Буну жүктөө десек, мына жүктөлөт дагы. Ал документти мен сиздердин тажрыйба менен мына кирип көрө алам. Мисалы тескеме, бул мониторинг тобунун курамын түзүү жөнүндө тескеме экен. Ошол тууралуу бул жерден тиркелген документ. Мен өтүп таанышсам болот. Ошондой мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Ушул сыяктуу сиздер документтерди бериңиздер.
Анан мына Умралиев Бексултан Зарлыкович деген бул бизге катталган. Ошондуктан бул жерде ал жазып атканда эле авторду көрсөткөндө сиздер жанагы формадагы эң биринчи көрсөткөн толтурган жооп органы деген сыяктуу немелердин маалыматтын баарысы могу порталга катталганда көрсөткөн маалымат ошол жерге өзү чыгып калат. Бул мисалы менин тажрыйбам менен сиздердин тажрыйба менен таанышсам, менин суроолорум болсо же тактоочу жерим болсо, дароо эле ушул жерден байланышка чыккан мүмкүнчүлүктү түзүп берген болосуздар да. Ошондуктан сиздерден сураныч, өзүңүздөр бул жерден тиешелүү багыттагы тажрыйбалар менен таанышып, анан ушул сыяктуу кылып формага жазып бериңиздер сураныч. Ашыкча эч нерсенин кереги жок. Болгону эле сиздер ишке ашырган ийгиликтүү тажрыйбаны жазып бериңиздер. Салия. Рахмат, Нургулей. Сурооңуздар барбы порталга катышуу регистрация боюнча, регистрация кылуу боюнча? Жок, баары түшүнүктүү. Рахмат. Сиздерден сураныч. Эмне боюнча дагы сурооңуз бар? Салия. Салия, сиздерден сураныч, катышуучулар катталып жатканда сиздердин WhatsApp номерге байланган номериңиздерди көрсөтүңүздөр порталга. Кийин добуш берүү учурунда верификация деген процесс бар. Ошол процессте биз деген такташыбыз керек да, сиздерди ошолбу же фейк аккаунтпу депчи. Ошондуктан WhatsAppка байланышкан номериңиздерди көрсөтүңүздөр каттоодо. Анча-мынча кыска убактыңарды албай суроолорубуз болуп калса, маалымат алыш үчүн байланышсак болобу, Салияка? Сөзсүз, буга чейин жиберилди номерлер, почталар. Кайрылыңыз, ооба, албетте. Рахмат. Дагы суроолор? Мейлеми, ишиңерге ийгилик, жакшы идеяларды баштапсыңар, жаштар вакытыңарды өткөрбөй, эртерээк бардык жокко жетишишке аракет кыла бергиле, өлкөбүздү өнүктүрө берелик. Биз эми улуумунун катарына кошулуп калдык. Ошентсе да ушу мамлекетибиздин өзгөрүп, энелердин, силерге окшогон кыздардын жакшы жаңылыктарын угуп жашарып, кыргызстаныбызга же жашообузга көз карашыбыз өтө бийиктеп жатат. Силерге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Рахмат, сиздерден суранычым. Бул жерде жаштар дебей, сиздер депутат катары ушул жолго аттангандан кийин аткарган ийгиликтүү тажрыйбаларыңыз менен үлгү катары бөлүшүңүздөр. Сиздердин үлгү балким жаштарга дагы тажрыйбаңыздар үлгү болуп берет. Туура жолду көрсөтөсүздөр. Анан өзүңүздөрдүн баягы аткарып жүргөн эле ишиңиздер, ага чейинки, мисалы депутат болгонго чейинки сиздер лидер катары, активист катары толтура жумуштарды аткарып келгенсиздер. Азыр болгону эле ошо депутат болгондон бери кандайдыр бир дагы иш аракеттерди аткаргансыздар, иш чараларды өткөргөнсүздөр, кандайдыр бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетиштиңиздер. Ошолорду эле сүрөттөп бизге конкурска катышыңыздар. Ошондо бул биринчи жолу, Салия жогоруда айтып өткөндөй, бул биринчи жолу өтүп атат. Анан көп нерсе сиздерден көз каранды болот. Бул конкурс ийгиликтүү болсо, сиздер тараптан суроо талап болсо, биз кийинки жылдары бул конкурсту өткөргөнгө аракет жасайбыз. Сиздердин активдүү катышканыңыздар жана пикирлериңиздер бизге кийинки ушу каражаттарды издеп, сиздерге ушул сыяктуу конкурстарды уюштуруп бергенге негиздеме болуп берет да. Ошондуктан сиздерден сураныч, жакшы аракет жасап, конкурска катышыңыздар. Суроо бар эле берсем болобу, Салия? Бериңиз. Кече жакында баягы катуу таштандылар боюнча долбоор жазылды го. Анан айыл өкмөттөрдүн эмесинде Сумбулада, Тогуз Булак айыл өкмөтү, шаар мэрияда. Ошондо 15 миңге. Ошону жазсак деле болобу? Салия. Кечире сурооңузду кайталап кое аласызбы? Кече жакында эме баягы катуу таштандылар боюнча сайттын эмеси болду го, жергиликтүү эмеде баягындай жарандар долбоору боюнча. Ошондо 15 миңге долбоор жазганбыз да. Анан ошондо аябай жакшы иш чаралар өткөрүлгөн. Ошону жазсак да болобу ошондо? Анын натыйжасы чыгарылдыбы же процесстеби?
натыйжасы чыгарылды. Эмеде практически аткарып бүттүк, аны аткарып бүттү, жыйынтык аябай жакшы болду. Эгер тажрыйбаңыз аяктаган болсо, ошону жазсаңыз болот, ооба. Аяктады, аны аябай жакшы. Анан немеде дагы бир толуктоочу суроо да, дагы эжеке дагы бир толуктоочу суроодо, сиз жана депутат катары ошол немени долбоорду ишке ашырдыңызбы, депутат катары, ооба, депутат катары демилгелүү топтоо мүчө элем да. Анан кийин ошол долбоор келди эле, анан 2 долбоор жазсам, ошонун бирөө өттү, бирөөнү аткардык, уже иш жүзүнө ачты, газеталарга чыкты. Бар маалыматтар кетти Facebook'тардан бери ошол. Хорошо, жазыңыз. Жазыңыз. Рахмат. Дагы суроолор? Ошондо кыздар, менде бир суроо. Биздин жанагы жөнөткөн тажрыйбаларыбыз силер юристтер аркылуу талкууланып, анан өткөнү порталга жайгашат экен да, биздин тажрыйбалар. Ооба, ошондой болот. Биринчиден дагы тастыкталат. Бул туура маалыматпы, анткени жанагы эмне реалдуу маалыматпы, факт барбы, жокпу деп ошентип тастыкталат биринчиден. А экинчиден уже юрист карайт. Бул мыйзамга, силердин практикаңар мыйзамга туура келетпи, туура келбейтпи деп. Анан ошол тастыкталган мыйзамга туура келген практикалар порталга жайгаштырылат. Анан ошол жерде онлайн добуш берүү менен жыйынтык чыгат экен да? Ооба, ошондой. Биздин ошол неменин өзгөчөлүгү, конкурстун өзгөчөлүгү ошондой. Эч кандай деген жюри жок, жюри чечпейт, а именно жана добуш аркылуу чечилет. Силер канчалык үгүттөсөңөр, өзүңөрдүн жанагы немелериңер бар да, эми өзүңөрдүн жана союздаштарыңар бар, партнерлар, өнөктөштөрүңөр бар, ошондойлор бар да. Силер канчалык үгүттөсөңөр, мага добуш бергиле, мен киргиле, порталга киргиле, менин практикам бар, мага добуш бергиле деп, ошончолук силердин добушуңар көбүрөөк болот да. Анан башка элдерде эле көрөт. Башка элдерде эле көрүп кирген, порталга кирген, окуйт да, окуп карашат. Могу карачы, сонун практика экен, сонун кылыштыр, жашынакай сонун жетишкендиктер болуптур деп силерге добуш берет. Жакшы. Рахмат. Салия, мынау мен 4 жолку депутатмын да, 4-нчү жолу да шайландым. Эми ошол мурунку депутаттык периодубузда жасаган иштерибизди деле көрсөтсөк болобучу? Только мынау периоддо жасаган ишибизди көрсөтүш керек. Неме, Аруке эжеке, жакшы суроо бердиң. Жакшы суроо бердиңиз. Биз деле ошону неметкенбиз, Нургүл Аймекова неме кылып ойлонупчу. Бирок биздин немебизде, жобубузда андай неме жок, ограничение жок экен да. Мисалы, практика ушунча ушул мөөнөттөгү практика деме тажрыйба болуш керек депчи, андай жок экен да. Ошондуктан жазып бериңиз, макулбу? Макул. Рахмат. Жазыңыз. Мына кыргыз элинин баалуулуктарычы музей уюштурулуп ишке ашпай калгандар болбойт да, ишке ашкандар болуш керекпи, Салияхан? Ооба, биз жанагы буга чейин айткандай, ишке ашырылып, уже немеси натыйжасы чыгып, неме пайдалуулугу билинген, ошондой неме практикалар, ошондой тажрыйбалар болуш керек да. Эми ушундайларды ойлонуштуруп ишке ашыра албай атпайбызбы? Кыргыз элинин баалуулуктары калып кетип атат. Кыргыз элинин музей боло турган жерлери калып кетип атат. Ага мамлекет анчалык деле көңүл бурбайт. Аны кийинкиге неме кылса болот да. Кийинкиге пландаштырса болот. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Жок, энди. Суроо жок, түнүктүү болду, аябай жакшы. Неме дейт, суроо келиптир? Так, суроо келиптир. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, только одно мероприятие, инициируемое мной, я должна описать. Нет, не инициируемое, а уже завершенное. Что-то вы сделали и уже завершили это. То есть это одна из ваших успешных практик. То, что вы уже сделали и уже завершили. То есть не то, что вы сейчас инициируете и будете делать. Понятно? То есть азыр жанагы инициатива көтөрүү эмес, азыр. То есть буга чейин уже жазалган неме иш-чараны уже буга чейин жанагы ийгиликтүү
натыйжасы бар практиканы ошону деме кыласыңар. Ошол боюнча форманы толтурасыңар, жайгаштырасыңар. Хорошо? Суроолор дагы. Онлайн голосование шайлоочулар. Срок кайсы күнү аяктайт, өзгөчө бир. Хорошо, срок кайсы күнү аяктайт неме десеңиз, бул 30 июнга чейин биз азыр неме формаларды, толтурулган формаларды кабыл алабыз. 30 июнга чейин. Бирок мындайда эртерээк берсеңер жакшы болот. Анткени эртерээк берсеңер ал формаларды карап, мүмкүн дагы жетишпеген, если маалымат кандайдыр бир жетишпеген эме жакшы толтурулган эмес болсо, же жетишпеген болсо, аны дагы толтурганга силердин мүмкүнчүлүгүңөр болот да. Мисалы, Нургүл айым силерге кайра Алира айым, сиздин немеңиз иштеп атат, микрофонуңуз. Кайтарып бергенге неме, кайра толуктагыла, кайра жөнөткүлө деген мүмкүнчүлүк болот да. Анан 30 июнь күнү саат 17:00 чейин кабыл алабыз толтурулган формаларды. Адан кийин болду, уже неме кылбайт да, толуктап, аны жанагылдай кайра иштетип, кайра жанагы буну жазыкла, анан тигини жазыкла деген болбойт. Ошондуктан толук жашнакай кылып толтурган формаларды жөнөтүшүңөр керек да, Ошондой кыласыңар 30 июнга чейин. 30 июндан кийин 2 жума жанагы мен айткандай экспертиза өтөт, юридический экспертиза өтөт. Адан кийин уже жана юридический экспертизадан өткөн жана толук толтурулган формалар, биринчиден туура толтурулган формадан, экинчиден, үчүнчүдөн жанагы юридикалык немеден баалоодон, экспертизадан өткөн формалар гана порталга жайгаштырылат. Анан ошол порталда онлайн добуш берүү аркылуу конкурстун жеңүүчүлөрүн тастыкталат. Ошол онлайн добуш берүүнүн мөөнөтү болобу? Ооба, 2 жума, ровно 2 жума. Могул жакта немени чатты да карасаңар, Нургүл айым жобону да толук жөнөтүп жиберди чатка. Толугу менен неме бар, жобо бар чатта. Ошол жакта толук бүт немелери бар, мөөнөттөрү бар. И ровно 2 жума беребиз. Жанагы онлайн добуш бергенге ровно 2 жума. Эми ал убакыт жетиштүү го дейм, Ооба, жетиштүү болот. Нургүл айым, рахмат. Немелер боюнчабы, жанагы мөөнөттөрү боюнча, Ооба. Ошондо онлайн добуш берүү боюнча дагы азыр көрдүңөрбү? Азыр силердин жана башыңарды оорутпай жатабыз да, жанагы онлайн добуш берүү менен жана башкалар менен. Азыр только жанагы порталга регистрация жөнүндө айтып берип атабыз, анан формаларды толтуруу боюнча айтып берип атабыз, Анткени 30 июнга чейин толтуруп жөнөтүшүңөр керек. Анан уже формаларды толтуруп жөнөткөндөн кийин, анан биз силерге өзүнчө жана онлайн добуш берүү жөнүндө дагы өзүнчө ушундай неме беребиз, маалымат беребиз. Ушундай онлайн неме жолугушуу уюштурабыз, макулбу? Ошондо ким берем баарын ошондо айтып беребиз. Ошондо Салия дагы суроо бар да, порталга катталуу 24 июльдан 4 августка чейин экен, онлайн добуш берүү. Кандай дедиңиз сурооңузду? Мына порталга катталууду азыртан баштасак болобу? Бүгүн эле катталып эме кылсак. Конечно, сөзсүз азыр катталды да, азыр уже катталып койгула, конечно. Азыр катталып койгула порталга. Тем более көрдүңөр го, порталга катталуу эч немеси жок, эч кыйынчылыгы жок. Отправить описание моей работы, отправить вам на WhatsApp. Нет, да, на WhatsApp можно, но по форме. Вот здесь вот Нургуль отправила формы на русском, на кыргызском языке. Нужно будет формы эти заполнить, и можно будет отправить на WhatsApp, который есть выше. Да? Здесь написано выше. Да. Талия, тут еще один вопрос. Порталдарды толтуруу боюнча видео жөнөтүп койсоңуздар. Минавархан айым, порталдарды толтуруу боюнча мен сурооңузга түшүнгөн жокмун, тактап кое аласызбы?
Миновархан, сиз биз менен эмессизби? Катталуу боюнча ошонун видеосу барбы? Эмнени ачабыз, эмнеден баштайбыз, Google'га киребизби, эмне кылабыз деген. Катталуу жаңы эле көрсөтпөдүкпү? Ошон үчүн эртерээк киришиңер керек да өз убагындачы. Ооба, Нургүл айым сонун кылып тим эле көрсөтүп немеге порталга кирип баарын айтып берди да толугу менен. Мындай кылайлычы. Азыр бунун неменин запись болуп атат. Бул бүгүнкү Zoom'дун жазылып жатат. Нургүл айым ссылкасын жөнөтөт, баштырылат, Анан Нургүл айым жөнөтөт, ссылкасын жөнөтөт, и анан мен ссылканы группага, Telegram группага жөнөтөм, ошол жактан толук көрсөңүз болот. Мүмкүн дагы эмки жумада дагы ушундай мүмкүн дагы эмки жумада Нургүл айым дагы бир ушундай немени өткөрөбүз. Жолугушууну өткөрөбүз, ал жактан дагы айтып беребиз порталга регистрация жөнүндө, Жолдошева өктөм, кечиресиздер, мен кеч кирип калдым, видеороликте жасабайбызбы? Жок, видеоролик жасабайсыздар. Чатка мынтип өйдө жагын окусаңыздар түшүнөт элеңиздер, видеоролик жасабайсыздар. Эгер сиздерде видеоролик буга чейин бар болгон болсо, аткарган иш аракетиңиздер тууралуу тажрыйбаңыздарга байланышкан, анда YouTube каналга жүктөп, андан кийин сиздер толтурган мыкты тажрыйбанын формасына тиркеп коесуздар. Болду. Өз алдынча видеороликтин кереги жок. Дагы суроолор? Telegram группа азыр мен шилтемесин дагы бир жолу жиберип коем. 1 мүнөт. Ошол Telegram группага кирсеңиздер, бул клубтун жергиликтүү кеңештердин депутат айымдардын клубунун группасы. Ошол жакта толук бардык маалыматтар бар да. Формалары бар, жоо бар, жана башка маалыматтар бар. Ошол жактан кирип туруп алсаңар болот, суроолорду берсеңер болот. Дагы суроолор, урматтуу катышуучулар? Суроолор барбы? Суроолор жок окшойт, Нургүл айым. Ошондойго. Салиха, мен айтыңыз. Микрофонуңузду өчүрүп алдыңыз. Айтыңыз, сурооңузду. Буга чейин эме Жолдошева Өктөмкан эжеке сурап аттыңыз, жазып аткансыз, каяктан алсам болот форма эмени, маалыматты деп. Бүт Telegram группада бүт бар. Гүлсара эже, микрофонуңуз өчүк болуп атат. Биз сизди уккан жокпуз. Ушу менен урматтуу айымдар, ушу менен уже неме аяктасак болот окшойт, бүгүнкү неме жана запись даяр болгондо ссылкасын мен Telegram группага записи таштап коем. Анан убактыңар болгондо неме кылып шашпай карап аласыңар, макулбу? Сурооңуздар болсо Telegram группага жазыңыздар. Чатка бир нече жолу Нургүл айымдын телефондору кетти, телефон номери кетти, адреси кетти, ошол жака жазыңыздар, макулбу? Анан буюрса дагы кийинки жумада дагы ушундай онлайн чогулушту өткөрөбүз. Ссылкасын, немесин, датасын алдын ала айтабыз. Telegram групптун немеси бар азыр эмеде. Жаңы эле жиберди. Мына чатка кирсеңиз эле мына бир аз эле 4-5 неме маалымдоонун үстүндө эле турат. Азыр дагы жибердим, Салия. Всё. Анан эгер Телеграмда жок болсоңуз, анда WhatsAppка кайрылсаңыз, мен сизге шилтемени жиберип коем, макулбу? Видеого.
Анда болдубу, суроолор жок болсо аяктайлык, Бериңиздер анда, чоң рахмат. Рахмат. Активдүү катышканыңыздарга рахмат. Биз байланыштабыз. Сурооңуздар болсо жазгыла, макулбу? Чоң рахмат силерге дагы. Рахмат 5 мүнөт беребиз сиздерге, урматтуу катышуучулар. Кандай? Записти личкага таштап койсо деле болобу? Мага жазсаңыз, мен сизге жиберип коем WhatsApp'тан. Макулбу? Азыр 5 мүнөт убакыт беребиз. Сиздер чатка берилген файлдарды, шилтемелерди өзүңүздөргө жүктөп алганга сиздерге убакыт беребиз. Анан 5 мүнөттөн кийин биз өчүрөбүз. Видео записьтери болгондо мен YouTube каналга жүктөйм дагы, анан сиздерге шилтемени салып коем. Эгер сиздер Telegram группада жок болсоңуздар, мага мына жерде көрсөтүлгөн WhatsApp номерге кайрылсаңыздар, мен сиздерге шилтемени жиберем. Макул. Рахмат. Мениңиздер жакшы алыңыздар. Мейли, жакшы барыңыздар. Рахмат. Az tokka. Mağan cezalı.